Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytti deyt: "El-madmadatu vel-istinşaq lil-junubi faridatun." Demek junup bolğan adamga, junup degen termin var şeriatta. Junup degen söz özü jambun degen söz, jan degen söz. Oң jak, sol jakты jamb deyt arap dilinde. Junup degen söz emneden kelgen dese, adatta ayal erkek biri-biri menen işin бүтүргөндөн кийин бири-биринин жанына жатып калат дейт да. Анан жатып калгандыктан бири-бирин жандап жаткандар дегендей мааниден келип чыккан деп алымдар айтат жунуп деген сөздүн. Кыскасы жунуп деген сөз бул шариаттагы термин болуп эсептелет да. Бул деген жунуп деген адам, жунуп деген сөздүн мааниси баягы аялы менен же күйөөсү менен жакындык мамиле кылган адам айтылат. Али жуун элек. Анан ошолор жуунганын буну гусул деп айтат. Гусул деген сөз кыргызча жуунуу деген эле сөз. Бирок гусулдун шарттары бар. Гусулда оозго, мурунга сөз жок, суу алыш керек, бүтүн жене сөз жок, жууш керек. Денесин жууп туруп, башын жуубай койсо гусул болбой калат да. Анан демек бул хадисте Hazreti Abu Hurayra айтат, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, оозго суу алуу, мурунга суу алуу жунуп адам үчүн парз деп айтты дейт да. Ошондон биздин мазхабта дагы баягы жунуп адам гусул кылыш важип болот. Качан? Гусул кылыш важип болот. Аялдын айлык этек кири токтогондо. Аялдардын бала төрөгөндөн кийин баягы келчү этек кири болот го, 20 күн, 30 күн, 40 күнгө жери. Ошол этек кири токтогондон кийин жуунуш аялдарга важип болот, парз болот. Анан үчүнчү гусулдун важип болгон жери бул аял эркек бири-бири менен жакындык кылгандан кийин гусул кылыш важип болот. Керек болсо бул жакта хадистерде келет. Кайсы бир адам аялы менен улуу сөздү уят жок, кошулат, эч эле тойбойт. Өзү ошондой экен го. Төрт нерсеге тойбойт дейт. Жер сууга тойбойт дейт. Анан кийин аалым илимге тойбойт дейт. Ошонун бирөөсү аял эркек аялга тойбойт дейт да. Бирок шариатта гусул кылыш керек. Эгерде кимде ким гусул кылбаса, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, ит бар үйгө периште кирбейт, сүрөт бар үйгө периште кирбейт. Үчүнчүсү ошол аялы менен кошулуп же күйөөсү менен кошулуп туруп гусулу жок жүргөн үйгө периште кирбейт. Ал адам жанына периште жолобойт дейт да. Ошондуктан периштелерге да иза бербей, периштелерге да зыян бербей, мусулман адам баласы гусул менен жүргөнү жакшы болот. Демек бул деген сөз гусул маселесине келгенде, демек алака болсо шыр жуунуш керекпи? Мисалы үчүн кечинде жатаарда иш болду дейли. Улуу сөз уят жок, бул жер жалаң эркектер отурабыз. Шыр жуунуш керекпи түндө? Же эртең менен багымдат намазга турганда жуунса болобу десе, албетте багымдат намазга турганда жуунсаң жетиштүү. Бирок уже багымдатка турбай калдың, бир намазың кетти, бешимге турбай калдың, не десе, мен гусулум жок дейт да кээ бирөөлөрчү. Анда уже арам болот. Уже болду, анда уже арам болот дагы. Ал адамга жуунуш парз болот. Ошондуктан мусулман адам баласы дайыма алака кылгандан кийин ошол жууну милдет да. Hazreti İbn Abbas'tan aytat: "İza nasita al-madmadata wal-istinshaq wa anta junub fa'id salatak." Egerde sen junup bolup turup gusул алдың, бирок гусулда оозуңду чайкаганды унутуп койдуң, мурдуңду жууганды тазалаганды унутуп койсоң, анда намазыңды кайра кайтарып оку дейт. Анткени бул да ошол нерсеге далил болуп атат да, баягы демек жунуп адам оозуна, мурдуна суу алуу фарз болуп атат. Tahta kulli şa'ratin janaba faghsilu şa'ra wa anqul bashara. Demek ar bir tüktün tüyündө janabаттык ошол кирлик бар. Демек чачыңарды жуугула, жүзүңөрдү тазалагыла дейт. Демек бул жерде максат не десе, ошол мурунду дагы дейт да. Ар бир түктүн түйүндө жанабат дегенде бул мурунда деле билинбеген менен түк бар. Ошол мурундагы жанабатты да жакшылап чайкап кетириш керек дейт да. Ошондон Аллама Ал-Айни, биздин Бадруддин Айни деген чоң алым, Хидаяга шарх жазган алым, мына ошол алым мындай дейт да: мурундагы шуур, ошол түктөр денедеги. Fa yuftaralu ghasluhu bi hadha al-hadis aydan. Мурундагы түктөрдө ушул хадистен карап туруп, мурундагы түктөрдөн бери тазалап жууш керек болот дейт да.
Hazreti Ali'den gelgen hadiste uşul ile maani ulay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Man taraka mawdi'a şa'ratin min cenabetin lem yagsilha fu'ila biha kaza ve kaza minan nar." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayttılar: "Eğer de kim junup bolup turup, junup degen söz ayalı menен alakaga barıp turup, denesini жууганда кээ түк турган жерлерин жуубай койсо, анда тозокто мындай азаптар болот" деп айтты дейт. Qala Ali radıyallahu anh Hazreti Ali aytат: "Famin samma adaytu ra'si", mına oşol күндөн тарта мен öz başıma özüm düşman boldum deyt da. Özü mına şariatta çaç koyu meselesi var, прическа. Mesela üçün bizde bilesizler negizden эле илгертеден эле биздин Орто Азиянын алым уламалары, молдолору чач койгон молдо болгон эмес. Бардыгы эле чачын кыргызча лезвия менен эле, тиги устара менен эле алдыртып эле келген. Эмнеге десе ошол бизде ошол Hazreti Ali'nin сүннөтүнө амал кылып келген окшойт. Анткени Hazreti Ali ошондой болгон экен, ар бир 3 күндө чачын кырдыртып турган. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир түктүн түбүндө жанабаттык болот, кирлик болот. Сен жуунганда ошол жерге суу жетпей калса, жунубуң гусулуң аткарылбай калышы мүмкүн дегенди уккандагы Hazreti Ali мына ошол күндөн тартып мен эмне кылдым дейт. Фамин самма адайту раси, башыма душман болдум дейт. Мындайча айтканда башына чач өстүрө койгон эмес. Фамин самма адайту раси деп 3 жолу айткан экен да. Ошондуктан бизде болбосо шариатта негизинен прическа коюш болобу десе, албетте болушу мүмкүн. Жашынакай жарашыктуу кылып пайгамбарыбыз тыйы салган прическа бар, ошону койгон болбойт. Андан башка мага десең байлап өстүрүп алсаң деле ар бир элдин улуттун өзүнүн каада салтына, үрп адатына жараша бул маселеде эшик ачык. Сен кааласаң тигиндей прическа кой, кааласаң мындай прическа кой, кааласаң полный эле шыпыртып салып, бирок эркектерге ошол уруксат. Аял болбогондойн. Анан аялдарга албетте чек бар шариатта. Анан баягы биздеги дамылаларыбыз ушул баягы ушул нерсени карманып келгенден бери иши кылып, бизде молдолор, эски молдолор, биз билебиз, шаарга жаңы келген жылдары өзгөчө бул бизде уйгур туугандар жашаган райондордо балдар барып мечитте орусча сүйлөсө, сен капырдын сөзүн сүйлөп атасың деп мечиттен кууп чыккан случайларга күбө болгонбуз да биз. Эл ошондой болчу. Мындан 20 жыл, 30 жыл мурун эле ушу Бишкекте эл ошондой болчу. Мечитке келип орусча сүйлөсө, бул капырдын сөзүн мечитте да сүйлөчү эле деп кууп чыкчу. Азыр орус жамааттар даават кылып мечиттерде орусча сүйлөнүп атат. Ошончолук деңгээлде элдин жөнөкөйлүгү ошончолук деңгээлде болгон. Бул тил орустарга гана таандык. Орустар булар мусулман эмес, демек орустардын тилин мечитте сүйлөгөн болбойт, мечитти нажас кылат дегендей түшүнүк болгон да. Бул эмне десе, бул өтө эле жупуну жөнөкөй түшүнүк болуп атат да. Ошондой учурлар болгон. Анан ал тургай. Анан ошондуктан баягы бул чач маселесине келгенде, бул маселеде эшик ачык. Кандай прическа кылсаң, андай кыл, иши кылып таза. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: кимде ким чач койсо, чачын сыйласын дейт, урматтасын дейт. Учурунда жууп, тазалап, дененин акысы бар. Дененин акысы жумасына бир жол денени жууш керек. Ошону менен бирге эле жууп тазалап туруш керек. Ошону бирге чачыңды жууп тазалап, пайгамбар алейхиссалату вассалам дегилан чачын дайыма жанагынтип зайтундун майы менен неметип турган. Майлап турганда жууп. Демек ошол сыяктуу кылып койсо мүмкүн болушу мүмкүн. Болбосо мындай кылып алып койсо деле эчтеке болбойт. Кыскасы, таза мусулман адам тыкан, жарашыктуу болуп жүрүш керек. Бирок Hazreti Ali ушундай кылган экен: тахта кулли шаара жанаба, ар бир түктүн түбүндө жанабаттык бар дегенди уккандан кийин мен ошол күндөн баштап башыма душман чыктым, өз башыма душман чыктым, өз башыма душман болдум дегени ошол кээ бир немелерде айтылгандай ар бир 3 күндө башын кырдырып турган дейт да, тазалатып. Анткени ошо кир калып калбасын, мен жуунганда, жунуп болгондон кийин жуунганда ушул жерге суу жетпей калып, гусулум өтпөй калбасын деп этияттанып. Ягын аттап кете берейли. Караңыздар. Анха, бул жерде анха дегенде анха Айша энебизден, мына карасаңыздар, бул жерде гусулга тиешелүү маселе, төшөккө тиешелүү маселе болгондо бул хадистердин бардыгы Айша энебизден кетип атат. Көпчүлүгү катары менен Айша энебизден. Айша энебизден келип 3-4 хадис келди. Муну ол хадисти окуп коелу. Айша энебиз айтат:
inna imra'atan minal ansar sa'alatin nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem an gusliha minel mahid. Ansarlardan bir ayal gelip peygamberimizden soradı deydi. Men ayız görüp ötkөндөн кийин, ay сайын көрүүчү, этеккир көрүп өткөндөн кийин кантип жуунам? Гусулду кантип кылам деп пайгамбардан сурады дейт. Пайгамбар фаамараха кайфа тагтасил. Кал сумма пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Гусулдун жолун айтып берди дейт. Мына мындай кылып гусул кыласың, оозуңа суу аласың, мурдуңа суу аласың, бүтүн денеңди чайкайсың деп айтып берди дейт. Анан кийин минтип айтты дейт. Кийин bir çüpürökö miskti sürtüp alıp turup ne kılasың deyt. Anan oşo menen misk menen tazalanasың deyt eken da. Antse баягы аял айтат экен, кантип тазаланам десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол мискти чүпүрөккө сүртүп алып тазаланасың дейт экен. Антсе баягы айтат экен, кантип тазаланам дейт экен. Антсе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, субханалла, ошо менен тазаланасың дейт экен. Баягы аял түшүнбөй койгон экен, Айшени өз акырын колунан тартып алыптыр дагы. Анан айтыптыр да, ошол жанагы кан келген жерлерди ошол атыр сүртүлгөн чүпүрөк менен акырын сүртүп коесуң. Демек, мындан аалымдар ушул нерсени алат экен да, дагы аял киши мындай дейт, окуп берейинчи. Qala al-Ayni fi Umdatul Qari, Sahihul Bukhari'nin şerhinde mınday deyt. Fihi istihbabu tatayyib lil mughtasala min al-hayd ve nifas ala jami'il mawadi' allati asabaha damun min badaniha. Mında şariatta uşul nersenin mustahabtığı gelip çıgat deyt. Gusul kılgan ayal, hayzı toktogondayın gusul kılgan ayal, oşol kan gelgen jerlerine ayağı atır sürtüp koyu bul mustahab deyt. Şariatta şunday nerse mi? Demek ayal kişi gusul kılıp juungandan keyin arkasынан jıttуу nerseni sevinse bul mustahab деп атат. Түшүндүкпү? Бул жерде ошону айтып атат. Фихи истихбабу татайюб дейт. Демек, атыр себинүүнүн мустахаб экендиги келип чыгат. Лил мугтасила гусул кылган аял үчүн хайз болобу, нифас болобу айырмасы жок. Ошол денесинде каерге кандын изи тийсе, гусул кылып жуунгандан кийин ошол жерлерге мындай атырды акырын минтип сүртүп койсо, ошол мустахаб экендиги келип чыгат. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам бая аялга келип сураганда биринчи жуунасың деди. Жуунуп бүткөндөн кийин ошол баягы кан келген жерлерди акырын атыр менен сүртүп коесуң деди. Атырды бир чүпүрөккө коюп акырын сүртүп коесуң деди. Демек, ушундан келип чыгат, ошондой аврат жайларды акырын ошо жыттуу нерсе менен сүртүп койсо, мунун мустахабтыгы келип чыгат дейт. Эми ихтилаф экен. Талаш тарыш бар экен бул жерде. Эмнеге минткен десе, анткени баягы билинбегени менен эми шариатта шарым жок, кечиресиздер. Баягы кан болгондон кийин жыт болот дейт да. Анан ошого окшогон анча-мынча жагымсыз жыттарды баягы атыр освежитель катары баягы жытты көтөрүп жашнакай, наоборот тетиринче жагымдуу жыт болуп турат. واختلف في وقت استعماله لذلك فقال بعضهم بعد الغسل واخرون قبله. Анан демек аял киши жуунганда ошол атырды жана аврат жерине сүртүп коюш керек экен. Атайын сүртө турган атырлар болот экен. Анан демек ошону гусул кылганга чейинби же гусул кылгандан мурдабы дегенде ихтилаф экен да. Demek, وفيه استحباب تطيب فرج المرأة بأخذ قطعة من صوف ونحوه وتجعل عليها مسكا ونحوه وتدخلها في فرجها بعد الغسل والنفس مثله عليه. Bul dele jana le söz nolansı. Demek, uşundan gelip çıkıp atat, gusul kılgandan keyin ayal kişi jıttуу nerseni avrat жерине сүртүп койсо, бул приятный болот дейт. Биздин тилиме айтканда, ошондуктан бул мустахаб амал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын жана аялга айтып чүпүрөктү аласың да ошо менен кан аккан жерде аркасынан кандын изи болуп кан изи түшүп калган жерлерди сүртүп чыгасың дегендин мааниси мына ошондо дейт. Демек, бул жерде гусулдан кийинки бир мустахаб амал бар экен. Андан кийин An Ummi Salamata radıyallahu anha anna qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dofra ra'si afa anquduhu li ghusl janaba. Mындай. Bir ayal geldi. Ummu Salama ene özdenken Ummu Salama öz aytты. Ya Rasulullah, men dayıma çaçımды örüp жүрөм. Эми гусул болгондо, жунуп болгондон кийин гусул болгондо чачымды жуамбы дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жок, жуубайсың. Сен чачыңдын түбүнө гана суу жеткирип койсоң болду, жетиштүү болот dedi. Demek adatta ayal kişilerin çaçı uzun bolot da. Çaçı uzun. Eğer de çaçın жазган болчу болсо, анда çaçын жууш керек болот.
эркек менен алака болгондон кийин. Эгерде чачын дайыма өрүп жүргөн аял боло турган болсо, анда алат дагы колун суулап туруп, ошол баштын кожага колун полный нымдап туруп мындай неметип, кыскасы башындагы кожага, башынын кожасына нымдалган колу полностью тийиш керек. Анан чачы өрүлгөн болсо жазбаса, анда ошентип эметет, бияктарын жуат, денесин жуат, бирок башын жуубай койсо болот. Эгерде чачы өрүлгөн болсо. Эгерде чачын жазып жиберген болсо, анда ага шылтоо жок. Анда ал аял киши чачын дагы, башын дагы полный жууш керек болот. Демек, ошол колун суулап туруп эле жакшылап, анан ошо чачын түбүнө минтип полностью кожага суу жетиш керек болот да. Бул жерде Ayşe nevizden qarаңыздар, qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yatawadda ba'da al-ghusl. Payg'ambar alayhissalatu wassalam ne g'usul qilgandan keyin darat albayt eledi. Негизи билесиздер, бизде тартипте биринчи g'usul кылардын астында фик китептерде айтат, эгерде жунуп болуп калса, биринчи барасың, кадимкидей биринчи аврат жериңди тазалайсың. Аврат жериңе кайерге ошол нажас жугуп калса, ошол нажастарды толугу менен тазалайсың. Анан кийин барып кадимкидей бисмиллахны айтып, кадимкидей даратты аласың. Полный даратыңды аласың, эки бутуң эле калат. Анан келип, анан гусулду аласың. Оозуңа суу аласың, мурунга суу аласың, анан бүтүн денени чайкайсың. Андай болгондон кийин башка повторный дараттан кийин гусулдан кийин дарат алыштын кереги жок болот. Эгерде бирөө келип эле дарат алган жок, келди дагы шарт эле авратын жууду дагы, полный денесин, оозуна суу алды, мурунда суу алды, бүтүн денесин жууп алды, гусул алып алды. Алдында бирок дарат алган жок. Анткени гусулдун астына дарат алуу керек эле, бул деле сүннөт да. Эми ошол дарат албастан туруп эле полностью гусул алды дагы барып намаз окуй берсе боло береби десе, биздин мазхаб боюнча, Ханафи мазхабы боюнча намаз боло берет. Бирок сүннөттү, көптөгөн сүннөттөр ташталган болуп калат. Анткени гусул алардын астында кадимкидей дарат алуу сүннөт, колду 3 жолу жуу сүннөт, башка масык тартуу, баштын баарына масык тартуу сүннөт болуп атат, бүт денени 3төн жуу сүннөт болуп атат. Алардын баарын аткарып алсаң полный элемет салың. Анан дагы бизде бисмиллахны айтуу, тартип менен жуу сүннөт. Тартип менен дегенде биринчи кол жуулат, анан бет жуулат, биринчи бет жуулат, анан кол жуулат, анан башка мас тартат, бут жуулат. Тартип да бул. Тартип менен жуу биздин мазхабта сүннөт. Сен гусул кылганда баштан кой бердиң, полный эле кетти да. Тартип жок эле полный. Ошондон көптөгөн сүннөттөр аткарылбай калган болот. Бирок ошондой гусул менен намаз окуса боло береби десе, биздин мазхабта боло берет. Башка мазхабтарда ал эсептелбей калат. Анткени аларда тартип парз болуп эсептелет. Тартип бузулду, кокус бир тартип алмашып калса дагы дарат эсептелбей калат да, кайра башына алыш керек. Ошондуктан альхамдулилла биздин мазхабта бул бизге аалымдарыбыздын биз үчүн рахмат болгондугу ошол. Биздин мазхабта ошол тартип сүннөт болуп эсептелет да. Кокус кээде тартип бузулуп калса, дарат жарабай калды деп айтылбайт. Тетиринче намазың окусаң дурус боло берет, мойнуңдагы милдеттен кутула бересиң. Ан Я'ла радıyallahu anhu قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراس. Bir жолу пайгамбар алейхиссалату вассалам bir кишини көрүп калды. Караса ээн жерде туруп алып, бизче айтканда дырдай жылаңач жуунуп атат экен да. Үстүндө эчтекеси жок, ээн жерде туруп алып жуунуп атат экен. Анан пайгамбарыбыз баягы кишини көргөндө ачуусу келген. Фасаидал минбар, анан минбарга чыккан. Фахамидаллах, асна алей, Аллага мактоо айтты. Пайгамбар салават айтты, Аллага мактоо хамд сананы айтты. Кийин айтты: "Инналлаха хайюн ситтир." Аллах Таала хай. Аллах Таала мындай уятты жакшы көрөт. Мындай жакында уяттуулукту сүйгөн. Юхиббул хая, жана уяттуу жакшы көрөт, уялганды жакшы көрөт. Тасаттур, адам баласы мындай кымтыланып жүргөнүн, адамдын колдон келишинче кымтыланып жүргөнүн жакшы көрөт деди.
Файдагтасала ахадукум фальястатир, эгерде силердин бирөөңөр гусул алсаңар, парда менен тосуп алгыла. Bir dalda жерге туруп гусул алгыла деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Демек, мусулман адам баласы жуунуп атканда, өзгөчө жанагынтип общий баняга барганда, мусулман адам баласы сөз жок аврат жабык болуш керек. Эгерде кайсы бир баняда ошондой общий баня болуп кала турган болчу болсо, ал жерде аврат ачык жүрө турган болчу болсо, ал арам болот. Өзүнүкүн көрсөтүүсү арам, бөлөк бирөөнүкүн деле көрүү арам болуп эсептелет дагы. Бул күнөө болуп эсептелет. Эгерде ошондой баняга барып жүргөн болчу болсо, ал ошол иштен тыйылыш керек, же жекече баняга барыш керек, же болбосо жалаң ошондой авраты жабык кийинген, шорта кийген атайын кээ бир ошондой бир банялар болгон болчу болсо, ошондой баняларга барыш керек болот мусулман адам баласы. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган авратты жабыш бул мусулмандын парзы болуп эсептелет. Авратты көрсөткөн болбойт. Жада калса ошол жалгыз жуунганда дагы, жада калса мисалы үчүн шариятта маселе бар да, кийим намаз окуганда кийим менен намаз окуш керек. Авратың жабык парз болуш керек. Эми сен эч ким жок. Капкараңгы жердесиң. Нерде? Эч ким жок деп коелу. Капкараңгы, сени эч ким көрбөйт. Жылаңач туруп намаз окуса болобу десе болбойт дейт да. Анткени аврат жабык парз. Сени бирөө көрсүн, көрбөсүн. Караңгы болсун, жарык болсун, айырмасы жок да. Ошондой болгондон кийин ошон үчүн кээ бир алым уламалар такыбалыкка келгенде жуунуп атканда дагы сөз жок белге авратка бир нерсени, аврат жерге бир нерсени ороп туруп жуунат. Баягы чечинип туруп эле жуунуп салганды кээ бир такыба заттар, чыныгы раббани алымдардын назарында бул нерсе макруh болуп эсептелет да. Ошондуктан алардын назарында бул нерсе баягы мустакрах деп коебуз го бизде. Алар муну сүйгөн эмес, алар колдон келишинче жок дегенде таза болуп ошондой бир белге бир полотенце сыяктуу жукарак бир нерсени ороп алып, авраты көрүнбөй тургандай неметип алып туруп, анан кийин жуунган. Ошондуктан мусулман адам баласы бул аврат маселесине келгенде этият болуш керек, өзгөчө бул окшогон маселелерде. Бизде ошондой бир жолу мен бир окуяга күбө болдум. Бирөө бир чоң эле киши жанына бир 9 жашар, 10 жашар баланы ээрчитип алыптыр. Экөө тең, атасы да баласы да баатыр өзүнчө эле. Анан кой болбойт, уят да мына жаш баланын көзүнчө кийинбейсизби десем, ол менин балам дейт. Ишим эмне болуптур балаңыз болсо, балаңызга кайра тарбия бербейсизби? Балаңыздын көзүнчө, балаңыз сизди көрүп чоңойгон бала, эртең сиздин авратыңызды көрүп чоңойгон бала, эртең сиздин эмне болгон сүрүңүз калат, эмне болгон айбатыңыз калат. Деп анан кээ бирлерде ошондой түшүнүк бар экен да, баласын тиги тай кулунун жетелегенде келип жетелеп алып, экөө тең дырдай жылаңаш жүрөт. Андай нерсе шариятта болбойт да. Арам. Анткени атанын милдети баласына ошол нерсени үйрөтөт. Эгерде ата ошентсе, ата күнөөкөр болот. Өзү баласына авратын көрсөткөнү бир күнү болсо, балага тетири таалим тарбия берген үчүн дагы күнөөкөр болот. Ошондуктан бул маселеде этият болуш керек. Мусулман адам баласы жакшысы жалгыз болсо деле, жөн эле душта жуунуп атса деле, авратын жаап жуунган жакшы болот. Бул ыймандуулуктун, бул ыймандын неменин белгиси болот. Анткени эч ким жок, эч ким көрбөгөн жерде чечип жуунуп берсе, шарият боюнча мен душтун ичинде чечинип жуунсаң күнөөкөр болбойсуң. Бирок жаап жуунган жакшыраак болот. Бул адептин. Ислам дини өзү адеп дини. Ислам дини дегенде илгери ушундай түшүнүк бар болчу. Ислам дини дегенде бул ыймандуулуктун дини, бул адеп ахлактын дини. Мусулман деген же бир намаз окуган адам дегенде эч качан эч кимдин көңүлүн калтырбаган, элбек, адеп ахлагы сонун, элдин баарына тегиз мамиле кылган бир жакшы бир адамды элестетет элек илгери. Бирок азыркы биздин көз караш көп өзгөрдү да. Азыр намаз окугандардан да кайра шектенип калгандар болду. Качан жардыр үйрет дегенчелик деңгээлде болуп калды да. Ошондуктан болбосо ислам өзү адептин, жакшы таалим тарбиянын дини. Демек мусулман адам баласы жалгыз болобу, эл бар жер болобу, эл жок жер болобу, ошол авраты жабык болгону жакшы болот. Авратын ачпаш керек. Анткени неге дегенде, эч ким жок болгону менен ошол жерде мүмкүн жиндер бар, мүмкүн Аллахтын башка кулдары бар.
Ошон үчүн жана кыбылага өткөндө айтпадык беле, кыбылага бет маңдайыңды салба, кыбылагыңды аркаңды сарба дегенде, эмнеге десе, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн Алланын жараткан махлуктары бар дейт. Алар кыбыланы карап, мүмкүн намаз окуп атса, сен кыбылага тетир карап туруп, анын баштан ылдый жаба тийсең болбойт да дейт да. Сага көрүнбөгөнү менен ал ошон үчүн даарат ушаткан адам бир бурчка келип, кыбылага артын салбай, аркасын салбай, мындай бир чекеге келип, акырын адеп менен жанагынтип отуруп даарат ушатсын деген мааниси ошондо да. Ан Алийин радияллаху анху мындай дейт. Жаа ражулун илен наби саллаллаху алейхи вассалам. Бир киши пайгамбарыбызга келди. Фақал инни игтасалту минал жанабати ва саллайтул фажр. Баягы адам келип пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулаллах, мен жунуп болуп гусул алдым эле. Гусул алдым эле дагы, анан саллайтул фажр. Анан багымдат намазын окудум эле." Дейт. Мындай окуя болгондо пайгамбардын учурунда кызык. Шариатты туура билип, туура колдонбосо, бул шариат деле жооп бересиң. Пайгамбардын учурунда ошондой болгон. Бир адам жихадта жүргөн сахабалар. Анан бир адамдын башына курал тийген да, анан башы жарылып калган. Анан башын таң койгон, жарадар өзү. Анан жаракат алган, бирок тыккан эле экен. Анан кечинде жатып эртең менен турса кашайып жунуп болуп калыптыр. Өзү жарадар, жунуп болуп калыптыр. Түшүркөп калыптыр да түшүндө. Анан түшүркөп калып, анан айтат да, мен түшүркөп калыптым, эмне кылам, гусул кылышым керек десе, же таямым кылайынбы десе, жок, сен гусул кылышың керек. Башым жуубай эле коюн десе, жок, сен башыңда жуушуң керек. Гусулда баш жууш керек да деп, баягы адам башы жарылган да. Анан жашынакай эле адам жунуп болуп калган. Анан жуунам деп гусул куюнганда башыңды жуасың деп бирөөлөр болбой койгон, арадан кийин башына суу кирип кетип өлүп калган да. Анан пайгамбарыбыз урушкан баягы сахабаларды. Силер өлтүрдүңөр деген да. Башын жуубай эле койсо болмок деген. Ошондой болуп, кээ бир маселелерде шариатта ошол адамдын абалына да каралат. Мисалы үчүн мына орозо келатат. Орозону өзгөчө жаштар жакшы кармап калыш керек. Кээ бирөөлөр айтат да, мен 40ка чыкканда, 50ге чыккандан 60ка чыкканда, 60ка чыкканда 60 оору башыңа ийилинип алат экен. Сахарың бияктан, давленияң бияктан, тигиң тияктан, буң бияктан болот дагы. Орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүң калбай калат. Көзүң күйүп орозо кармаган келип турат, бирок ден соолугуң позволять этпей калат экен. Ошон үчүн ибадатты деле ошол жаш кезде мен карыганда ибадат кылам, мен 60ка чыкканда намаз окуйм, мен 60ка чыкканда ажыга барам деген сөз, бунун бардыгы эле азгырык да, шайтан ошентип, шайтан сени жаман жол менен айтпайт экен. Анткени шайтан экенин билип калса, сен шайтанга каршы турасың, сен баары мусулманмын деген жүрөгүңдө ыйманың бар да. Шайтан сага таксыр шашпа, экөөбүз чогуу 60ка чыкканда дейт экен, талкалайт экен да. Ошондуктан мусулман адам баласы ибадатты жаш кезинде кылып калган жакшы. Демек баягы адам келди, пайгамбарыбызга келди да айтты: "Мен жунуп болуп калдым эле, гусул алдым, багымдат намазды окудум эле. Карасам, тырмактын көлөмүндөй болгон жерге суу жетпей калыптыр" деди. Денесин жуунган, суу жетпей калганда көрбөй калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лау кунта масахта алейхи биядика атзак." Эгерде ошол жерди суулап мындай сүртүп койсоң, ошол жер жетиштүү болот деди. Андан кийин Убадат ибн Самит радияллаху анхудан: "Саална Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям анил баули, фақала ида массакум шайун фагсилуху, фа инни азунну анна минху азабал кабри." Бирөөлөр келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдан заара туурасында сураптыр да. Заара. Ан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде силердин бирөөңөргө бир жериңерге заара чачырап калса, заара тийип калса, анда жууш керек. Анткени мен билем кабыр азабы ошондон" деген да. Кабыр азабы ошондон болот. Ошондуктан эгерде заара адам заара кылгандан кийин кайерге чачырап же тийип калган болчу болсо, же ошол заара кылган жерде жайылып кеткен болчу болсо, анда аны жууш керек деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Анткени кабыр азабы ошондон деди. Hazreti Abu Hurayra bir жолу пайгамбарыбызга жолугуп калдым дейт. Бирок мен жунуп болчумун дейт. Пайгамбар мен колуман кармап алды дейт. Мен жунуп, мен ал жуун элек, уялып атам дейт. Пайгамбар колуман кармап алган дейт. Пайгамбар менен чогуу бардым. Пайгамбар отурду. Пайгамбар отургандан акыры чыгып кеттим дейт, жылып кеттим дейт. Анткени жунуп болуп атат, уялып атат да, гусулу жок жүрөт. Акырын чыгып кеттим дагы, анан ошо баягы кербен турган жерге келип, өзүм баягы
төөлөр эмелер чатыры турган жерге келип сапарда окшойт. Анан не болду? Мен жуундум дейт. Кийин пайгамбарыбызга келдим. Келсем пайгамбарыбыз баягы жеринде отуруптур дейт. Анан Абу Хурайра каяка кеттиң деп айтты дейт. Мен айттым дейт. Субханалла. Мен айттым дейт. Я Расулалла, мен жунуп болчумун, жуунуп келдим, уялдым десе пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Субханалла. Деп пайгамбарыбыз таң калды дейт да. Иннал му'мина ла янжус. Мусулман адам нажас болбойт. Деп ошентип айтты дейт да. Эми бул деген сөз bir rivayette Hazreti Abu Hurayra aytат экен, Я Расулалла, мен жунуп болчум, жунуп абалда сиздин жаныңызда отургандан оңтойсуз болдум, уялдым, анан барып жуунуп келдим деп айтты дейт. Бул мусулман адам нажас болбойт дегендин мааниси, бул деген сөз демек мусулман адам жуунбай жүрө берсе болот дегендей мааниде эмес. Демек албетте мамиле кыла берсе, анын жунуптугу жугуп калбайт. Мисалы үчүн нажас нерсе, бок сийдик сага тийсе сени нажас кылат. Бирок мусулман адам жунуп болуп туруп бирөө менен учурашса, тиги адам да жунуп болуп калбайт да. Агандай зыян тийбейт. Болгону жанагы айтылгандай, адам жунуп болуп калгандан кийин бир топ убакытка жери, бир канча убакытка жери мүмкүн жуунбай жүрсө болушу мүмкүн абалга жараша. Бирок уже намаздар катар-катар өтүп кетти, жуунбай жүрөт. Анда уже ал арам болот да. Мисалы үчүн кээде аралык болуп калат да, кээде мисалы үчүн 1 саат 2 саат жуунганга мүмкүнчүлүк болбой калат, башка болуп калат. Ошол учурда жон гана даарат алып, авратты жууп, оозун мурунду чайкап жүрүп турганга уруксат бар. Бирок андан нары келип туруп намаз келди, намаз өттү, андан кийин намаз өттү, анда жаныңан периште кете турган абалга жетип каласың да. Ошондуктан мусулман адам баласы колдон келишинче өзгөчө таквалыкта шыр баягы жуунушат эмеспи? Ушундай болду дейт. Айша энебиз айтат. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ягтасилу минал жанабати, сумма ястатфиу би кабла нагтасил. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз жунуп болгондон кийин жуунат эле дейт. Жуунуп менин койнума кирип кетет эле дейт. Мен ал жуун элекмин дейт. Анан мен кучактап жылытат элем дейт. Анан барып мен жуунат элем дейт да. Демек, ушундай окуялар болгон. Демек, бул деген сөз жунуп адам жуунгандан кийин башка жуун элек адам аялы келинчеги кучактап койсо кайра анын тиги жунуптугу жугуп калбайт деген сөз да. Боло берет, ал эчтеке болбойт. Мындай дейт, Hazreti Abdullah ibn Омардан ал айтат, Hazreti Umar ibn Хаттабтан хадис айткан экен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураптыр. Мен түн ичинде жунуп болуп калам. Мен түн ичинде аялым менен алака болот депчи. Анан эмне кылам дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айттыр, дарат аласың дагы, дарат аласың, аврат жериңди жуасың да уктай бер. Туруп авратың жуу дагы, даратыңды ал да уктай бер. Анан эртең менен намазга турганда, бамдатка турганда гусулуңду алып аласың деп атат да. Кийинкиде болсо Айша энебизден дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мечиттен үйгө келгенден кийин, кечинде куптанды окуп үйгө келгенден кийин, машаалла дагы намаз окуйт экен. Демек, дагы нафил намаздарды окуйт экен аябай. Кийин анан төшөккө орун алат экен, жатат экен, уйкуга кетет экен. Же болбосо, эгерде аялдарында иши болсо, аялдарын менен ишин бүтүрөт экен. Анан кадимкидей эле уктайт экен, жуунбайт экен. Анан намазга турганда, же тахажжудка турганда туруп жуунат экен да. Демек, арада 1 саатпы, 2 саатпы, 3 саатпы алака болгондон кийин жуунбастан эле ошомойдон эле жата кетсе болот экен. Демек, ошондуктан алым уламаларда фикта ошондой маселелер бар. Аял менен малака болгондон кийин 1,5 саат па бизде кыргызда айтат го, куш уйку кылса мустахап дейт. Анткени эмнеге дегенде адам баягы бүт стресстин баары чыккандан кийин жанжыргап калат экен да, уктаса сонун бир рахат болот экен да. Ошондуктан ошол учурда бир уктап эс алып алса, бул да мустахап, анткени сенин кийинкиге энергия болуп бул жардам болот экен. Ошондуктан бир уктап турса соопчулугу бар деген алым уламалардын сөзү бар. Айша энебизден кана наби саллаллаху алейхи ва саллям ида кана жунубан фа арада ан якула ва янама тавадда вудуаху лис-салам. Бул бизге зарыл маселелер. Караңыздар буяга. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эгерде жунуп болуп калса, аялдар менен кошулуп калды. Не болот? Анан бирдеке жегиси же ичкиси келсе,
дарат алат эле дейт. Демек жунуп адам тамак жесе арам эмес. Бизде кээ бир учурда ушундай түшүнүктөр бар да. Жунуп болуп калды, алака болду да төшөктө. Анан тургандан кийин эле келип алгандан кийин гусулу жок тамак жесе арам дегендей бир программа отуруп калган да биякачы. Жок. Же дарат алып койсоң жакшы, дарат албасаң авратыңды жуасың, колуңду жакшы жууп, оозуң мурдуңду жакшы чайкап туруп, бисмилла рахман рахим деп баягы тамакты жей берсең арам эмес. Арам качан болот? Жанагынтип бир намаз өткөнчө гусул кылбай жүрсөң, намаз өтүп кетти, намазың каза болду. Вот ошондо арам болот. Ага жерки аралыкта кокус үйдө, семейный условияда бирдеке жеш керек болуп калса, ич керек болуп калса, оозуң мурдуңду жакшы чайкап жей берсең, ал күнөө болуп эсептелбейт. Түшүндүкпү? Бул жерде пайгамбар алейхиссалам ушундай кылган дейт. Эгерде жунуп абалында бирдеке жеп же ичишке туура келип калса, дарат алат эле дагы жеп иче берет эле, гусул албастан туруп эле дейт да. Muttafaqun aleyhi bul hadis. Bukhari Müslim'de geletken. Andan keyin anna Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana iza arada an yanam ve huwa junub tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam. Ve kana iza arada an yat'ama ve huwa junub ghasala kaffayhi ve madmada fahu thumma ta'im. Peygamber aleyhissalatu vesselam junup bolup turup uyuktayın dese, anda turup darat alat eken dagı, anan darat menen uktayt eken. Gusул кылбайт, бирок дарат алып жатат экен да, кайрачы. Ал эми эгерде бир нерсе жегиси келсе, анда колун жуат экен, оозун чайкайт экен дагы, жей берчү деп айтып атат бул жерде хадистечи. Хадисте кайталанып атат. Могул жерде мындай дейт. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалату вассалам, иза арада ан якула ау яшра ва junub, junub абалында жегиси же ичкиси келсе, эки колун жуат эле, оозун чайкайт эле, кийин ичип жей берет эле дейт. Демек, кола асхабуна, биздин Ханафи мазхабындагы алымдар айтат. Фазахара мин хадихил ахадис, ушул үстүндөгү айтылган бир топ хадистерден ушул нерсе ачык болду. Аннаху ла баъса, демек эч кандай арам эмес дейт. Ан якулал junub, junub адам жесе, ау яшраба же ичсе, ау янама же уктаса ала гойр вуду, керек болсо дараты жок деле. Мисалы үчүн аялы менен алака кылды дагы, алака кылгандан кийин ошо бойдон уктап калды дарат албастан эле. Же аялы менен алака кылды дагы, андан кийин туруп келди дагы, оозу мурдун чайкап туруп суу ичти. Же болбосо тамак жеди. Эчтеке эмес дейт, арам эмес, күнөө эмес дейт. Мен фаала факад ахсана. Ал эми дарат алып койсо, бул жакшы дейт. Анда бул сооп үстүнө сооп болот. Эгерде ким дарат албай эле жөн оозу мурдун чайкап ичип жесе, күнөө кылды болуп эсептелбейт дейт. Күнөө деңгээлине качан жетет? Эгерде жанагы бир намаз каза болгончолук деңгээлде гусул кылбай жүрсө, жыйынтыкта намаз каза болду, анда уже арам болот. Анда жанагы периштелер жанына жолобой кала турган. Бизде эми Кудай сактасын кээ бир адамдарда ошондой да. Гусул деген түшүнүк жок. Жумалап, жумадан жумага мончого түшсө түштү, баняга түшпөсө жок, жумалап гусулу жок жүргөндөр бар. Андай адамдар жаман болот экен да, андай адамдарга периште жолобой калат экен. Ошондуктан мусулман атпай, мусулман адам баласы дайыма жуунуп жүрүш керек. Өзгөчө аял менен алака кылгандан кийин сөз жок, жуунуш керек. Береке качат да. Бирок бардык нерсенин өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар. Кээде динде жуунуш керек, же кээде динде аврат жерди жууш керек десе эле, кээде биздин Кыргызстандын аябай суугунда иштаратты мустак суу менен жуу берип, орой сөзүм айтканда көтөн чучугуна суук тийгизип алгандар болот. Мындай чоң даратка отура албай калгандар болот. Сийдиги кармабай калгандар болот. Анчалык деңгээлде болбош керек. Бир аз өзүңдү этияттап карап, кырдаалга жараша, жылуураак же болбосо сыраз аркасынан жуугандан кийин сыраз аркасынан кургактап бир чүпүрөк чапырак коюп ушундай бир адам баласы ден соолугунда карай жүрүш керек да. Жунуп болгондон кийин гусул кылыш керек десе, гусул кылып алып эртең 2 күндөн кийин өлүп калгандын кереги жок. Өлүп калсаң Кудайдын астында жооп бересиң. Демек, ошол абалга жараша болот. Ошон үчүн шариятта дагы ошентип шартың келбесе 1-2 саатка жери гусулду кечиктирип турсаң күнөө эмес. Иши кылып кийинки намаз каза болуп кеткенге жери жуунушуң керек. Караңыздар. Кана Наби саллаллаху алейхи ва саллям ятуфу аля нисаихи би гуслин вахид дейт. Эми
Ayta bereyli. Көп ayal bарлар masalesi ekan da. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bilasizlar көп ayal bo'lgan. Keyinda payg'ambar alayhisolatu vasallam bir g'usul bilan bir top ayollarni qidiratili deydi. Demak, bunday aytganda, bu yerda talash tartishgan. Demak, olimlarda shunday masala bor. Demak, hem shariatda nima yo'q ekan. Birovning 2 ayol bor ekan. Hem Xudoy taolo bu nikah dele 5 buyruq. 4 ayol bor ekan. Birinchi ayol bilan aloqa oldi. Anam borib ikkinchi ayolna dag'i borib aloqa qilgan jatadi. Ne qilish kerak desa, o'rtada yo'q deganda darat olish kerak deydi. Hadislarda kelganda darat olib, avratni so'z yo'q, jo'sh kerak. Anan bu yerda shunday deydi-da, hadisda kelyapti. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam keyida bir ele g'usul bilan bir top ayollarni qidiratdilar. Demak, g'usul olmasdanli janag'day qilib o'la darat olib, yo'qsa avrat yerini juvib qo'yib, qayri ikkinchi ayol bilan aloqaga borgan, uchinchisi bilan borgan, biroq avrat yerini tozalab juvish kerak bo'ladi-da. Hem bu yerda ahli ilmda talashgandagi Hasan Basri aytadigan, "Alla ba'sa an ya'uda qabla an yatawadda." Demak, Hasan ahli ilmda argan birovlar so'z yo'q, darat olish kerak deyotgan, birovlar darat olmasdan desa, Hasan Basri radhiyallohu anhu dag'i shunday bir pozitsiyani qarmanatgan, bu odam aytadigan, demak, birinchi ayol bilan aloqa qilgandan keyin ikkinchi ayolna avratni juvsa yetishdi, darat olmasa dela ani bilan aloqa qilaversa bo'ladi degan masalalar bor ekan. Bu ham qo'qis birovning 2 ayol bo'lib qolsa bilib olsin degan masalada. Ondan keyin Abi Rafi'dan inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tawafa zata yawmin ala nisa'i yaghtasilu 'inda hadihi wa 'inda hadihi. Bir voqea bo'lgan ekan, payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kuni ayollarni polni qidirib chiqqan. Qidirib chiqqanda har kimning uyine boradi, aloqa o'tgandan g'usul qilgan. Ikkinchisine keladi, aloqa o'tgandan g'usul qilgan. Anday voqealar bo'lgan. Tiginday barin bitirib olib, cho'g'i g'usul qilgan voqeasi da bo'lgan. Demak, har birine g'usul alsang al, yaxshi albatta. Cho'g'i bitirgandan keyin cho'g'i g'usul olib qo'ysang dele, al dele bo'ladi degan so'zda. Demak, kuni emas. Anam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, "Ya Rasululloh, barini cho'g'iltib bir ele g'usul qilib qo'ysangiz bo'lmaydi. Har birinde birden g'usul qilasiz" desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan, "Har birinde birden g'usul qilgan toza bo'ladi, yaxshi bo'ladi" deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekan. Demek, Allama Şami aytadi deydi. Fa yustafadu min hadhihi al-hadis, şu hadislerden gelen hüküm alınat. Annal muawadata min gayri wudu'in ve la ghuslin baynal cima'in amrun caiz. Demek, iki koşuluğunun arasında g'usul almasdan dele, darat almasdan dele, bay avrat yerdi juvib qo'yib kelib qo'shilsa shariatda kuni bo'lib hisoblanmaydi deydi. Wa annal afdala, biroq so'ptusu birinchiga qo'shilgandan keyin ikkinchisine qo'shilgandan burun g'usul bo'lsa albatta ortiq, bo'lmasa yo'q deganda darat bo'lsa so'vi yaxshiroq bo'ladi deb olimlar shunday jiyintiq bergan ekanda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qanday avvalda bo'lsin Allohni zikr qiladi deydi. Toza avvalida дағы, junub avvalida дағы. Junub bo'lgan кезде дағы Allohni zikr qilsa bo'ladi degan so'z bo'lyapti. Yemi bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "La taqra'ul hayd va lal junub shay'an min al-Qur'an." Ayzi kelayotgan ayol, junub bo'lgan kishilar, ayollar Qur'on o'qivasin deb tayyor saldi. Demak, adam junub kezinde Qur'on o'qish haram. Qur'on o'qigan bo'lmaydi. Demak, aloqa oldu, g'usul qilganga jeri Qur'on o'qigan haram bo'lib hisoblanadi. Namoz o'qigan bo'lmaydi. Mechitga kirgan bo'lmaydi, haram bo'ladi-da. Ayoldağı oşol ayzi kelayotgan uchurda mumkin zikr tartishi mumkin, subhanalloh, alhamdulillah aytishi mumkin, biroq Qur'on o'qigan bo'lmaydi. Haram, namoz o'qigan bo'lmaydi. Ayollarga ro'za qarmagan bo'lmaydi. Misol hayz uchurundachi. O'shaning uchun ro'zada hayzi kelib qolsa ayollar o'zini ochish kerak bo'ladi-da. Jo men kelsa dele qarmay beraman, men hech narsa olmayman degan men o'tmaydi al. G'ayrat etirincha hayz uchurunda ro'za qarmasa kuni ko'r bo'lgan keyin hayz ayollarga ro'za qarmash bo'lmaydi, shariatda haram deyish solingan.
Muhajir ibn Qunfuz deyt. Ал айтат, пайғамбар алейхиссалату вассаламға келіп қалыптыр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам дара тұшатып атқан екен. Пайғамбар дара тұшатып атқан. Пайғамбарға салам айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дара тұшатып атса, өзі туалетте отырса қан деп Алиге алады. Біздің тілмен айтқанда. Анан жооп қайтарбады дейді. Хатта тавадда кейін дарат алды. Сумма атазар илейхи кейін нереді? Үзүр айтты. Үзүр айтып кечирип кой, мен сен саламыңа Алиге ала албадым, анткени мен дара тушатып атат элем деди. Кейін минту айтты дейт. Инни карихту ан азкураллаха илля ала тухур. Мен ошо Алланын атын тиги тазалы абалда гана айтууну кааладым. Ошондуктан сага жооп бере албадым деди. Qala ulamauна, биздин ханафи алымдар айтат дейт. Фасабата би хадил хадис. Ушул хадистерден ушундай өкүм алынат. Аннал удуа ли мутлак зикри мандуб. Жөн эле любой эле зикир кылыш үчүн дарат алуу бул мустахаб амал. Мисалы жөн эле өзүңчө Субханаллахын 100 жолу, Алхамдулиллахын 100 жолу, Астагфируllahын 100 жолу, 100 салават айтайын дедиң. Дараты жок деле айтып берсең боло берет. Бирок дарат алып туруп айтсаң бул мустахаб дейт да. Wa tarku khilaful awla. Алеми дарат албай айтсаң бул khilaful awla болот. Khilaful awla дегени баягы сооптуу амалды таштадың деген сөз болуп атат да бул жерде. Эми Азрети Нафи айтат. Инталакту бул Нафи. Инталакту ма ибн Умар фи хажати. Мен Абдуллах ибн Умар менен бир иш менен барып калдык дейт. Азрети Нафи бул Абдуллах ибн Умардын кулу болгон, демек кул болгон. Демек хажайыны менен бир ишке барып калган. Хадис риваят кылып атат. Фақада ибн Умар хажатаху. Анан ибн Умар ошол жерден жумушун бүтүрдү дейт. Демек баягы бул жерде жумуш дегенде ошол баягы эмени айтып атат окшойт. Демек жумушун бүтүрдү. Wa kana min hadisi yawmaydan qol. Ошол күндө Абдуллах ибн Умардан уккан хадистин ушул болду, ушул хадисти уктум дейт. Минтип айтты. Марра ражулун фи сикаки мина сикак. Бир киши бир көчөдө кетип бараткан экен дейт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга жолугуп калыптыр. Wa qad kharaja min ghaytin aw bawl. Баягы адам эмеле дара тушатып чыккан экен дейт. Фасаллама алейхи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмеле дара тушатып чыккан экен, баягы адам пайгамбарга туш келип калды. Пайгамбар анын саламын Алиге албады. Hatta ida kadar rajulun yatawara fi sikka. Баягы салам айткан адам көчөнүн этегине мындай бурулуп кетерине бир аз калганда пайгамбар алейхиссалату вассалам дуалга колун чаап таяммум алды дагы, билегине сүрттү, бетине сүрттү, таяммум кылды дагы. Ва алейкуссалам деп баягы адамга саламына жооп алды. Анан минтип айтты. Иннаху лам ямна'i min an arudda alayka salam illa anni lam akun ala tuhur. Мен сенин саламыңа Алиге албаганымдын себеби менин даратым жок эле деди. Демек пайгамбарыбыз эмеле дарат сындырган. Ал эми билген жок да пайгамбардын дарат сындырган. Туш келип калды, пайгамбарга салам айтты. Пайгамбар ага Алигине ала албады. Али же колун жууп элек, же башка дарат ала элек. Анан тиги адам кеткенче таям кылды дагы, саламын Алиге алып, анан менин эмеле дарат сындырганмын, тазалыгым жок эле деп айтты. Кала машайихуна, демек биздин ханафи алымдар айтат экен. Fil hadis, ушул хадисте далил бар ala anna tayammuma yajuz li kulli ma la yushtaratu taharatu lahu. Дарат шарт болбогон амалдарда таяммум кылып кылса дурус деген далил бар дейт да мында. Мисалы үчүн карасаңыз, бирөө сага салам айтса, ага Алиге алыш үчүн дарат шарт эмес. Бирок ошондой болсо дагы сен ошого таяммум кылып туруп, анан кийин Алиге алсаң, бул сооп дейт да, болот дейт. Ал эми тетиринче кайсы бир амалга дарат шарт боло турган болчу болсо, анда ага таяммум өтпөйт. Жыйынтыктап коелу 5 мүнөт. Демек, даратты кайсыл ибадатка дарат алуу шарт болсо, ал ибадатка дарат алууга суу табылып турган кезде таяммум кылууга рухсат жок. Мисалы үчүн, Куран китепти кармап окуйын деп атасың. Куран китепти кармаш үчүн дарат шарт. Демек, дарат алууга мүмкүнчүлүк турса, сен таяммум кылып алып туруп, ошол менен Куранды кармап окусаң, шариатта буга тыюу бар. Бул болбойт, рухсат жок.
Эми мен жөн эле жатка Ясинди окуйын деп атам. Даратым жок, отурам. Бирок гусулум бар, даратым жок. Аузу биллахи минешшайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясинди окуй берсем боло берет. Бирок мен жөн эле окубастан ошол Ясинди окуш үчүн барып таяммум кылып туруп окуса, аалымдар айтат экен, жайыз дейт экен да. Анткени жана пайгамбар алейхиссалату вассалам жана бирөө салам айтканда, ага алик алганда бирөөгө саламга жооп айтар үчүн дарат шарт эмес. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таяммум кылып туруп анан ага жооп берет дейт да. Ошондуктан аалымдар мына ушундай өкүмдү берет экен. Андан кийинки маселе кокус, аял киши жуунду. Шариатта пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондой хадисте бул жерде тыюу келген. Аял киши гусул алды, челектин жарымында суу калды. Ошол калган жарым сууга эркек киши гусул алса болобу, болбойбу деген маселе бар экен. Ал маселеде пайгамбарыбыздын хадистерде келген, аялдан калган сууну эркек жуунса болбойт, же даарат алса болбойт деген маселелер бар. Бул хадистерде. Бирок жыйынтыгында фикх илиминде боло берет. Главный суу нажас болбоду, суу тазабы, калган суунун эч кандай немеси жок. Боло берет биздин мазхаб боюнча. Ошондой жана антип пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган бул туурасында хадистер болгон. Бирок кийин аалымдар ушул нерсеге башка нерселерден карап жыйынтыктап келип туруп, баягы жууну берсе болот дейт да. Анан кийинки маселе бул жерде карасаңыздар хадисте кана риджалу ван ниса ятаваддауна жамиан фи замани расул саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын доорунда аялдар эркектер чогуу даарат алат эле дейт. Анын учурда азыркыдай идиш көп болгон эмес. Бир идиш болсо, намаз учуру болуп калса, тиги чекесинен күйөөсү минтип даарат алса, наркы чекесинен аялы минтип даарат ала берген. Бул болот деген сөз да. Мындан келип чыгып атат, имам Мухаммад айтат, имам Мухаммад Абу Ханифанын шакирти билесиздер. La ba'sa bi an tatawadda al-mar'atu wa taghtasila ma'a ar-rajuli min ina'in wahid. Demek mындан келип чыгат, аял киши эркек менен чогуу бир идиштен даарат алса же бир идиштен гусул алса боло берет. Кимиси биринчи баштаса деле, аял киши биринчи баштап алса деле, эркек киши биринчи баштап алса деле, биринен калган сууга экинчиси даарат алса боло берет дейт. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин сөзү. Эми Айша энебизден да бир хадис бар экен. Бул хадисте мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ваджиху хадихил буют анил масджид." Бул үйүңөрдүн бетин мечиттен бургула деди. Фа инни ла ухиллул масджида ли хайд ва ла ли жунуб. Мен анткени мечитти айыз көрүп аткан аялдар үчүн жана жунуп болуп аялы менен алака кылгандан кийин жуунбай жүргөн адамдар үчүн мечитке кирүүгө тыюу салдым деди. Демек шариатта этек кири келип аткан аял мечитке киргенге болбойт, арам. Шариатта аялы менен мамиле кылган аял болобу, эркек болобу мечитке кирбейт, арам. Качан гана гусул кылмайын болбойт. Анткени негизинен исламдын башында ошондой болгон. Адамдардын үйлөрү жанагындай болгон, сахабалардыкы. Мына мечит болсо муногул жерде бирөөнүн үйү, бул жерде бирөөнүн үйү, комната эле болгон да, одна комнатный квартиралар сыяктуу эле болгон да. Нары жактан эшикке чыгып кеткен, бери жактан эшик чыгарып койгон, мечитке кирип кете берген да. Үйдүн бер жагына эле кирип мечитке кирип намаз окуйт, нары жагынан чыгып немет. Кээ бирлеринин үйү ушул мечитте кирип, анан көчөгө чыккан, кайра мечиттен кирип анан үйүнө кире турган болгон. Через мечит үйүнө кире турган болгондагы, анан үйдө болгондойн, аялы менен болгондойн алака болот, башка болот, анан жунуп болот, анан эшикке чыгыш үчүн мечитти аралап өтөт да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салганда эшиңер жапкыла дагы сырттан эшик чыгаргыла деген. Ошондуктан шариятыбызда жунуп киши же хайыз аял мечитке киргени болбойт деп атат. Андан кийин могул жерде мындай караңыздар. Ан Алийин радийаллаху анху, Hazreti Ali'den хадис бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла тадхулул малаикату байтан фихи суратун ва ла калбун ва ла жунубун." Не деди? Ла тадхулул малаика, периштелер кирбейт бир үйгө, ошол үйдө эгерде сүрөт болчу болсо, ва ла калбун, ит болчу болсо, ва ла жунубун, жана жунуп болчу болсо. Жунуп деген сөз аялы менен алака кылгандан кийин жуунбаган адам, жана да айттык. Кимде ким аялы менен алака кылып туруп жуунбай жүрсө, же күйөөсү менен алака кылып жуунбай жүрсө, анда ал үйгө Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, периште кирбейт деди. Ошондуктан шариятыбызда жана да айтып өткөндөй 1-2 саатка, 3 саатка жери мүмкүн болушу мүмкүн, бирок бир намаз өтүп, экинчи намаз өтүп, үчүнчү намаз өткөнчө гусул кылбастан жүрүш бул арам, шариятта болбойт. Жанагындай деңгээлде периштелер ал адамдан кача турган болуп калат экен. Бир жолу Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен Hazreti Жабраил макулдашкан. Бир учурга Hazreti Жабраил алейхиссалам келиш керек эле, бирок Жабраил алейхиссалам
ошол күнү кечигип кетти. Неге кечигип кетти? Анан пайгамбарыбыз таң калган да. Пайгамбар Жабраил алейхиссалам кечигиши мүмкүн эмес эле. Демек пайгамбарыбыз алейхиссаламга периште кирбей калды, кечикти. Неге дегенде, көрсө пайгамбарыбыз жаткан керебет болгон, керебеттин астына бир кичикей күчүк кирип өлүп калган да. Ошондуктан периште келбей аткан. Анан күчүктү чыгаргандан кийин Жабраил алейхиссалам келген. Ошондуктан жунуп болгон адамга периште жолобойт экен, ит болгон үйгө периште келбейт экен, сүрөт болгон үйгө периште келет. Кийинки хадисте мындай дейт: 3 түрлүү адамга периште жолобойт дейт. Биринчиси жифатул кафир, капырдын өлүк денесине. Эгерде бир адам капыр болуп өлсө, анын дөнөсүнө периште жолобойт. Демек, адам өлгөндөн кийин адамдын жанын рахмат периштелери алып кетет экен, мусулман болсо, капыр болсо азап периштелери алып кетет. Бул жерде ошо рахмат периштелери жолобойт деген. Экинчиси ал мутадаммих бил халуф дегени, аялдар сыяктуу атырды куюнуп, аялдардын женский атырларды себинген эркектерге периште жолобойт деди. Үчүнчүсү болсо, жунуп адам качан дарат алганга жер периште жолобойт деди. Субхан раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.